Кадырова атайын көчмөндөр оюнун көрүү үчүн Кытайдан келген. Көчмөндөрдөн чыгып, түштүк жергесиндеги туулган уругу менен учурашуу үчүн учурда Ош шаарында жүрөт. Алар түпкү мекенине келип, орус тилине басым жасаган кыргыздарга таң калгандыгын жашырган жок. Карыя көчмөндөр оюна алыстан келип, бирок расмий өкүлдөрдүн орусча сүйлөгөнүн түшүнгөн эмес. Ал 6 миллион калк болгону менен мамлекеттик тил баркталбайт деген баа берүүдө. Кытайдагы кыргыздар аз болсо да тил унутулбасын деп жан күйдүргөнүн айтат. Тилиңерди жоготпосоңор, тил менен тил деген байлык, кыргыздын тили өтө бай, калган миллеттерге караганда. Көңүл буруда дагы деле мурдагы союз көз караш бар бизде. Түрколог Тынчтык мырза тарыхка токтолуп, 70 жыл илгери кыргыздар орусташып кеткенин айтат. Алгач Касым Тыныстанов, Шеналы Арабаевдер кыргыз тилинин эрежесин орус грамматикасына негиздеп түзүп чыккан. Негизи эле кыргызстандыктар тилде эле эмес, жашоо турмушун Москванын көз карашы менен жашап көнгөн дейт. Ошол учурда Орусияга баш ийбей калган кытайлык, ооган памирлик кыргыздар орустун таасиринен алынбай, нукура эне тилде сактап калышкан. Ал эми Аксакалдын баягы кыргызча таза сүйлөйбүз деген жөнү бар. Чындык бул. Анткени Кытайда айрыкча Акчи менен Улуучат Оданында кыргыздар жакшыраак сүйлөйт. Алар мен жогоруда айткандай тоодон наркы уйгур менен Кытайдан оолак калганын себебинен таза сүйлөшүш мүмкүн. Ал эми Актоо деген Оданы бар. Ал жерде алар уйгурлар менен канатташ жашаган үчүн алар уйгурча көп чалып, анан ичкилик көп орунда сүйлөйт да. Ал урурлук өзгөчөлүгү бул. Азыркы учурда дүйнө кыргыздарын борборлоштуруу керек. Анткени башка мамлекеттеги кыргыз жаштары социалдык түйүндөрдө эл аралык тилде пикир алышат. Тынчтык мырза өзгөчө кыргыз сөздөрүн башка арип менен жазган жаштарга тынчсызданат. Эми бул жазуу бүгүн байкалбаган менен келечекте бул сөзсүз түрдө өзүнүн залакасын тийгизиши мүмкүн. Ошол учурда Түркияда, Өзбекстанда кыргыздардын жаштарынын пайдаланган сөздөрү дагы бул келечекте бир жүрөктү өйтө турган маселе да. Ал эми буга чейин эгемендүүлүктү алгандан бери дүйнө кыргыздарын чогулткан 2 жолу курултай болуп өттү. Анда бир той аш менен эле чектелип, бир гана болуп өтчү маарекелер менен коштолду да. Бул келечекте натыйжасын көп бербейт. Ошондуктан той аштарды бир аз жыйыштырып, эл аралык конференция, илимий жыйын кылып туруп, дүйнөлүк кыргыздардын жазуусун, жалпы түшүнүктөрүн борборлоштуруп бир калыпка келтирбесе, чачылган кыргыз мындан ары да чачырап, баягы мышык ыйлай турган абалынан чыкпайт. Тил билүү бул маданияттын белгиси. Канча тил билсе, ошончо мамлекет менен баарлашуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бирок сөзсүз түрдө эне тилди унутпаш керек. Бир эле баарлашуу эмес, көчөдө илинген жарнактар да расмий тилде жазылган. Майда деп маани бербегенибиз менен келечекте терс таасири тийип калышы мүмкүн дейт Ошмонун мугалими. Мамлекеттеги болуп аткан иштер, анан кийин жарнактар бул биздин маданиятты, биздин өзүбүздүн жүзүбүздү көрсөтөт да. Ошондуктан бул сөзсүз түрүндө аябай жакшы, багындай сапаттуу, анан кийин орфографиялык ошибкасы жок болуш керек. Тилди өнүктүрүүгө курулай убада эмес, иш жүзүндө жасалган аракеттер керек. Ал эми Кытайдан конокко келген боордошубуз Кадырова кыргыз тили эч качан өлбөйт деген ишеним менен өз үйүнө сапар алганы турат. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.